Алай району Гүлжайлы өкмөтү менен Карас районунун Каттаталык айыл өкмөтү чектешкен Чертиш жайлоосундагы 627 гектар аян буга чейин кайсыл айыл өкмөткө караштуу экени так эмес болчу. Кече 7-сентябрь күнү президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов, Карас жана Алай районунун акимдери, Гүлчү жана Каттаталык айыл өкмөтүнүн башчылары, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусундагы башкармалыгынын башчысы, жогоруда аталган айыл өкмөттөрдүн жер адистери, инженерлик долбоорлоо институтунун адиси, Кыргыз мамлекеттик долбоорлоо, жерге жайгаштыруу боюнча долбоорлоо институтунун адистери, ишкерлердин жоон тобу Чертиш жайлоосундагы талаштуу аймакка барышты. Биз азыр эми кайра ошол сизге да азыр сурап коеюн, сиз айтып атасыз да, муну айтып атасыз. Мен барды кубанайын деп атасыз да. Не себеп ушуга жооп берип коюңчу? Кече айттыңыз. Барган балдарды сиз кубанайын деп атасыз да. Неге? Бұл камераға атайын провокационный сұрауларды беріп атады. Мен бұл ишкерге кече айтқанмын. Мага маалымат, эми суроо бердиңиз, жооп берейин. Сөз бердиңиз, жооп берейин. Бизге маалымат түшкөн. Бул ишкер бүтүн билеги жоон спортсмендерди апарып провокация кылат деген. Мен ошонун алдын алуу боюнча токтой тургула. Мен суроо берди, жооп берейин. Мен ошон үчүн бул кишиге айтканмын. Ошондой провокация кылып, могул жерде уруш жаңжал чыгара турган спортсмен сөрөй балдарды апарсаңар, мен ошолорду кубалаймын деген. Биз уруш жаңжал чыгара турган. Анан дагы эле эскертем. Сен атайын камераны көрсөң ушундай провокацияны суроо берип атасың. Мен кара. Мындайда не үчүн ошо жакта элди чогултуп, провокацияны уюштуруп, мыйзамсыз келип бизге пут тозгондорго үн чыкпайсыңар дагы. Анан биз иштейбиз деп өзүбүздү келгендерди бизди кайра кубалайып коркутуп атасыңар. Кубалайбыз деп. Турабы? Сизге команда болгонбу жогору жактан жагандай болду. Түнү менен элди уюштургула. Иштейм деген жооп берем. Жооп берем. Иштейм деген жооп берейинби камерага? Жооп берем. Немеге? Сиз Бул жерде мындай болуп атат. Мес бар да качты. Больной точка барына качкан караган. Бул жерде мындай болуп атат. Могул жерде жашаган элдер, булар жашаган элдер коопсуздугунан эстеп, булар дагы укугу бар. Мына жерде тургандын баардыгы ошол жерде жашаган элдер. Мен сага эмес, мен камерага жооп берип атам. Неге мындай болуп? Мен эшекке болушкан жокмун. Сиз эки адамды менин кызматым, менин милдетим карабай туруптур. Менин милдетим бул жерде камсыздоо. Урматтуу, мына ким тартып атса ошолорго айтып атам. Мен бияке максатым только могул жерде уруш чыгып кетпесин, башка талаш чыгып кетпесин деп туруп. Азыр камеранын кайерге барса да сүйлөйм. Бул киши мына байкап атасыңар эртеден бери провокационный суроолорду берип атат. Азыр эми кандай болгонун мына сурап атасың. Провокацион деймиз. Мен сиздин айтканыңызды айтып атам. Мени биринчи жолу көрүп атасың, инем. Кече көрдүм. Кече биринчи жолу көрүп атасың. Мен бул жерге биринчи жолу келип атам. Мен биринчи жолу келип атам. Мен сизди көрдүм го. Азыр мындай кылам. Азыр эми турсуңар. Макул ояка да барайынчы. Эми эч кимге кирбегиле. Кое тургула. Азыр мындай кылабыз. Бүт бардык нерсе мыйзам чегинде чечилиш керек. Азыр айылга түшүп, айылдын эли менен ал жерде эч ким кыйкырып өкүрбөйт, сүйлөтпөй койбойт. Ар бири менен отуруп алып, мына силердин өкүлүңөргө дагы сөздү беребиз. Мен 2 күндөн бери айтып атам. Канча минута берели сүйлөгөн сөзүңүзгө деп. 10бу, 15би, 20бы ошого даярданыңыз деп. Өзүнүн презентациясын жазасын, эл угат. Укпай коюп ызы-чуу чыгаргандын бүт бардыгын залда чыгарып. Үчүн ошончо элге бул ошол жерден анан кийин бир мыйзамдуу чечимге келебиз. Сиздер өзүңүздөр бир сүйлөңүздөр. Мындай да. Эгерде ушул жерде бирөө жарымынын үлүш жери болсочу, коомдун угузуга барсак болот эле да. Ошулардын макулдугун алайлы. Ушулардын үлүш жери экен депчи. Бул жер азыр толугу менен кара сууга карап турат, мына 4 карта турат, бир эмес. Эгерде уксаңыз, эгерде. Ана тур дагы бир эмес. Мына өзүңүз айттыңыз да өткөндөчү, сен эми өзүңүн арыгыңды чаап сүйлөп атасың да. МЧСтен корутунду чыккан, бирок ол айылга чыккан десем, сиз жеме койдуңуз мага турабы? Кече МЧСтен жуманын ичи тартып чакырдыңыз да келип көргөздү, турабы? Бул жерде кооптуу эмес деди, турабы? Айыл турган жер кооптуу деди. Тура эмес деген чечим чыга элек. Эndi будараш детпегиле чечим чыга элек эч кандай. Кооптуу деп дагы, коопсуз деп дагы чечим чыга элек. Кооптуу турган жерде, кооптуу болуп турган жерде. Майли силер айтсаңар боло берет деп туруп, кооптуу эмес жерди кооптууга айлантып үйдүңөр силер өз менен. Мындай уксаңыз, эгерде биз силердин ишкерлердин кызыкчылыгын коргобой койсок, биз бүгүн монча мамлекеттик органдын өкүлдөрүн Бишкектен бери чакырып, ушул жерге комиссия түзүп келбейт элек.
Биз именно ошо сиздердин, ишкерлердин укугун коргойлу деп комиссия түзүп алып келдик. Азыр мына чек арасын аныктап берет. Ошол чек ара аныкталгандан кийин анан башка жагына өтөбүз. Айыл өкмөтү. Гүлчан айыл өкмөтү. Анан ошо Алай районунун зам акими өкмөт. Элди чогултуп, бул жөн эле сөз. Койгула, ушундай сөздү койгула. Заказать этип факт алып келип бергиле анан. Заказать этип. Эгерде ошол айыл өкмөт менен зам акимди, айыл өкмөт менен жок уксаңыз, айыл өкмөт менен зам акимдин элди үгүттүп аткандыгы боюнча далил бергиле. Сиз болсо, биз ошого чара көрөбүз. Мына мен айтып атам, мен чара көрүп берем. Адам болупчу. Алып келип бергилечи. Кереги бар. Алып келип бергилечи, ошол экөө чара көрөбүз. Азыр президентибиз көрсө да жөн эле сөз менен иш кылып атат экен деп ойлойт. Жөн эле сөз менен адамды күнөөлөп көтөрбөш керек. Алланын алдында да бул чоң күнөө болот. Кечинде элдерди уюштургандар менен немеңиздер барбы? Сиз алып келип бергилечи. Видеого Голосовой сөздөр бар. Биз ушу жердин жашоочусу болобуз. Бу жерде эмне болуп атканын биз жакшы билебиз. Жакшы билсеңер ошону айылга барып алып анан сүйлөшөбүз. Ошол жерде эмне качып атасыңар мен айылыңардын элиңерден эмнеге качып атасыңар мен ушуну түшүнбөй атам. Жок, уруп туруң, өткөндө аялдардын өзүнчө томолотуп, анан кийин өлдүм деп ошого окшогон комедиянын эмне кереги бар? Замгы менен коётуңуз кандай? Удунун начальник өз көзү менен көрдү. Мен сизди жакшы тааныбайт экенмин. Мен ушулай катуу болом. Ушулай да чоңойгон баламын. Бир күнү будан 20 күн мурунбу же 1 ай мурунбу эсимде жок. Ошо администрацияга барганбыз. Облат администрацияга чогулушка. Ишкерлер бир бөлөк, элдер бир бөлөк отурганбыз. Ошол жерде бир аял же сиздердин сөзүңүздөрдү бизге кузган жок. Же биздин сөзүбүздү силер уккан жоксуңар. Экеле аял. Азыр барган жериңерде андан хуже да болот, мындай грубо айтканда. Хуже болду. Өзүңөрдү Силер ошо силердин зданияңардын ичинде залда эмне болгонун өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп күбө болдуңуздар. Туурабы? Бул болбогон нерсе булчу. Бул мына бийлик өкүлдөрү силерчи алайга карайбы, кара суга карайбы, силер чечип ишкерди чуркасаңыздар, ишкерди Поездин алдына түшүп чуркап жок, ишкерди силер колдошуңуздар керек. Президент Садыр Нуркожоев айтат, ишкерлерди колдогула. Мурда ишкерлер силердин аркаңардан чуркаса, азыр силер чуркайсыңар деген сөздөрүн биз көрүп атабыз, туурабы? А силер колдоп бергиле бизди. Силерди чуркаган үчүн, колдогон үчүн келип атпайбыз. Рахмат келгениңиз үчүн. Ушунча кишини алып келип атабыз. Рахмат Чечени деп атабыз. Мыйзам чегинде мыйзам чегинде бул 6 жылдан бери ушул мурунку эле картинка болуп атат. Мындан мурдагы жылдарга биз жооп бербейбиз. Жок, жооп бербейбиз. Ошондой эле бүгүнтөн баштап жооп беребиз. Мына боттородо силерчи, мына быйылкы эле болгонго жооп берилечи. Мына ушул бүгүнкү күндөн баштап мына комиссиянын төрагасы мен болдум. Ушул комиссиянын ишине мен жооп берем. Мен бир сүйлөйүн. Ака мени караңыз. Мында ушулай турган жерде чоңойгон. Мына жерде лидерлер гана барасыңар деп атасыз. Ошо эл менен жолугушканы. А эмне үчүн ушул лидерлерди колдогон ташкыруу элинин жашоочулары үчүн барбайт? Жок, айыл тургундары бара бергиле. Мен айтып атам, айыл тургундары бара бергиле. Сиз ишкерлер гана деп атасыз. Лидерлерди барлары, эгерде айылдын тургундары неме кылбаңыз. Айылдын тургундары болсо, сөздү онду танбаңыз ака. айылдын тургундары болсо баргыла деп атам. Силердеги канча киши бар айылдын тургуну? 70-80% айылдын тургуну. Калганы башка фирмаларда. Айылдын тургундары, ишкерлер менен айылдын тургундары бара берет. Биз баргандан эмне өзгөрүшү мүмкүн? Биз баргандан эмне өзгөрүшү мүмкүн? Сиз ошого айтыңызчы. Жооп бериңизчи. Силер ошол жерде элдин алдында презентация кылгыла. Сиз олордун менен эмес, токтотуруңуз. Олордун менен сиз биздин да губернаторубуз болосуз, билип алыңыз. Барып өтө бериң чогулуштан ошолорго. Келбесеңер өзүңөр проблемаңар. Хорошо. Сиз биздин да губернаторубуз болосуз, билип алыңыз. Сиз баарыбызга бирдей адамсыз. Авалды өзүңөр курчутуп атасыңар бул жердечи. Мына жок нерсени эми чыгара албай кыйналып атасыңар. Аталган ведомство аралык комиссиянын чечик шайлоосунда барып, жеринде текшерүү жүргүзүүсүнүн дагы жөнү бар. Буга чейин ишкерлер чечик шайлоосундагы сары таштарды чалгындоо боюнча ар түрдүү мөөнөткө лицензия алышкан. Бирок бир нече жыл аралыгында сары таштар чыккан аймакка жакын жайгашкан Ташкор айылынын жашоочулары ишкерлерге сары таштарды чалгындоо иштерине каршылык көрсөтүшкөн. Тургундардын жүйөсү боюнча сары таштар казыла турган болсо көчкү жүрүп, алардын айылын басып калуу коркунучу бар. Ал эми ишкерлер болсо азырынча чалгындоо гана иштери жүргүзүүлөрүн айтып келишкен. Бирок натыйжада алар чалгындоо иштерин да жүргүзө алышкан эмес. Биринчи мен бул жерди лицензия алганда 2015 жылы алганмын. 2015 жылы мен бул жерди
Алайга деп алганмын да. Мына көрсөңөр болот. Алай району, Ошской область, Алайский районунда турат. Местоположениясычы. Анан кийин ушуну лицензияны алгандан кийин мен Гүлчай айыл өкмөтүнө барып туруп, Гүлчай айыл өкмөтүнө макулдук алыш керек да. Ошо Гүлчай айыл өкмөтүнө кайрылганымда кайсы жерде деди. Ушу жерди көргөзсөм, ал жер бизге карабайт деди. Анан мен да ошондо биринчиде таң калдым да. Мен да калайга карайт деп жүргөм. Анан каяка карайт десем, ал жак Кара Сууга карайт деди. Ал жерге биз башыбызды сала албайбыз. Ал жер Кара Суунун территориясы деди. Анан кийин мен барып, Кыргыз Гипроземден барып, заключение чыгарткыздым. Заключение чыгарткызсам, Кара Суу районунун. Кара Суу районунун Катта Талдык айыл өкмөтүнө жайгашкандыгы аныкталды деп туруп, ушунда корутундусун Кыргыз Гипрозем берди. Мына аркасында картасы дагы турат. Мына ошо таш жайгашкан жер, мына граница өткөн, мына граница жери. Бул бири. Анан мен ушуну алгандан кийин анан айыл өкмөткө кайрылдым. Айыл өкмөткө кайрылсам, айыл өкмөт изилдөө иштерине чалгындоо, кыргызчасын айтканда, чалгындоо иштерине деп макулдук берди. Айыл өкмөт чалгындоо иштерине деп макулдук берди. Биз немеден госгеологиядан анан бизге соглашение номер 2 берди. Ушул жерден жанагында изилдөө иштерин жүргүзгөнгө уруксатын берди. Анан бул жерге келип биз изилдөө ишибизди жүргүзөбүз деп баштаганда эле ошо мезгилде Ошто губернатор Талай Сарбашев деген губернатор бар эле. УВДнын начальниги мына ушулар тоскоолдук беришти баштады. Ушулар тоскоолдук берип, Талай Сарбашев ушул жерге документти так болуп турган жерге талаш жер экен деп туруп комиссия түзүп койду. Мына бар даленин бардыгы мына ошодон башталды. Анан кийин бул жерди аныкташ үчүн анан кийин биз дагы бардык немелерди, карталарды жыйнап, бардыгын неме кылдык, бардыгын мына айыл өкмөттүн мына макулдугу. Айыл өкмөт изилдөө иштерине бизге макулдугун берди. Анан мына мисалы үчүн 4 карта турат. Ана бир картаны көргөздүм. Мына картада дагы Кара Суунуку деп турат. Мына картада дагы, мына отдельно кармап тургун. Мына картада дагы мына граница мынанда турат. Мына көрүп алгыла. Аташ мына жерде жашашкан мына. Булар азыр неде башты айландырып атат. Деңиз деңгээлине коюлган точканы чегара ушул жерден өтөт деп башты айландырып атышат. А бул чегара мына жерден өтөт. Мына дагы бир карта бул. Бер ачыңыз. Кана эле беркин. Андан кийин бардыгын аныктаганыбыздан кийин анан бул жерде талаш болгондо анан кийин комиссия түзүп келгенбиз. Комиссия түзүп келгенибизде комиссия ушул жерде мындай ушул жерде туруп мына комиссия өзү корутундусун чыгарып берип жок Кара Суунуку деп мына жерде ушу мына белде 150 метр болжолдо 150 метр ылдыз жака түшкөндөн чегара өтөт деп мына Кара Суунун Катта Талдык айыл өкмөтүнө карайт деп Алай районунун өзүнүн немелери дагы макул болуп мына Турганбаев, жанагы Тажиков дегендер мына келтирип өздөрү колдонуп коюп берип кетишкен. Бардыгын аныктап чыксак, бул жердики Кара Суунук экен. Алайдыкы деп келишет, бирок колдорунда азыркы күндө бир протоколдон башка бир дагы документ жок. Анан кийин башка жетекчилерди барып туруп, булар башын айландырып атат. Неде башын айландырып атат? Дүнгөй жай талаш болуп аткан жер, Дүнгөй жайыт участогу Алай районуна киргизилген деп. Ол Дүнгөй участогу, ол Алай районуна карайт. Оны талашкан эч ким жок. Мына айылдын 3 участок баттап турат. Дүнгөй участок, Чыйырчык участок, Чыптı участок болуп. Мына Чыйырчык участокто турат. Ошондой башаламан корутундуларды көтөрүп келип алып баш айландырышат. Уже 2 документ беттерине тутуп атат, башка эчтеке жок. Бул жерде. Азыр андан кийинки мына мурунку бийликтегилердин ушу Путтосун айынан ушу күнгөчө мына 6-жыл болуп атат. Иштей албай келебиз. Мына Гүлчөнүн айыл өкмөтү
айыл өкмөтү нечен жолу гос геологияга булар изилдеп отуруп ташты казып сатып атат деп каттарды жөнөтүштү көп жолу. Алар келип текшеришти бул жактан. Экотехинспекция келип көп жолу текшерип, алардан корутундусын чыгарып берди бизге. Мына көрүп турасыңар, эч жер казылып элек, эчтеке боло элек. Изилдөө иштеринде опытный карьер деген бар, эрежесинде ошондой. Жанагындай ар жерден 3 метрден болгон жерде биягы 3 метр, 4 метр болгон жерлерден шуруп кылып түшүшүбүз керек. Ташты аныкташ үчүн. Bir гана опытный карьер кыла алабыз. Ол 20га биягы 20 болгон жерде опытный карьер кылып, ушул жерде бүт изилдөө иштерин биз өткөзүшүбүз керек. Мына ушуга жол бербей келишет азырга чейин. Анан сен экология боюнча сурап атпайсыңбы? Бул абилсоечный камень да. Мисалы үчүн мына Ошто, Бишкекте бүт бардыгы ушундай сары ташты мына үйдүн сыртына каптап атат да. Эгерде адамга бир зыяны, мына белгиси болсо, үйдүн сыртына каптайбы ушуну? Каптабайт да. Негизи казып айтып атпайсыз. Суу деп атат. Сууну көрдүңбү? Жердин экология дегеним ал жак эмес, жердин мындай мына өзүндөчү ол жерди тогуз булак деп айтат. Ол жерде булактар жайгашкан, кана булак. Булактар бар, биздин территорияда сырткы жерлерде булактар бар. А бирок биздин территорияда, биз алган территорияда булак жок бирделе. Мына сууну шынтоо кылып ачат да. Бул суу агып түшсө дейт. Биз булган үчүн бул суу айылга жетпейт. Кичинекей арык суу өзүңөр көрдүңөр азыр. Ол айылга каерде суу чек менен жакшы билем. Айылдын башында булак бар, ошону дундап турба менен алып алышкан. Анан кийин азыр бул жерде эмне болуп атат? Эң негизгиси мындай болуп атат да. Биз элге түшүп, коомдук угузу кылышыбыз керек деп атат да. Булардын туура эмес кылган иши ушул болуп атат. Эгерде ушул жер элдин үлүш жери болсо, түшүп, ошо элден уруксат алып, макулдугун алыш үчүн түшүп коомдук угузу кылса болот эле да. Эми азыр ол жерге бир спортзалга жык кылып аялдарды топтоп коюп тур, азылдатмайга. Эми азыр биз барып аялдар менен эмне сүйлөшөбүз? Мына ушул айлап бир топ балдар келди. Бизди колдогондор деле бар бул жердечи. Айылда деле бир тобу калбайт. Олар чыкпаганы менен ошо бизди колдогону. Эгерде каршы болсо чыгып келет эле да. Келбейт. Анан ушул жерге бизге бир нерсе караңгы болуп атат. Эмне үчүн таш бул жерде турса, биз айылга барып чогулуш өткөзүшүбүз керек. Таштын маселесин, ушул жердин маселесин чечип аткандан кийин чогулушту мына ушул жерде өткөзбөйлүбү? Ушуга эмнеге ушулар эмне айтат? Эмне үчүн ошол айылды көрүп турасыңар, 10 километр турат. Биз ошол айылга түшүп барып чогулуш өткөзүшүбүз керек экен. Макул түшүп барайлы. Эгерде ошолордун үлүш жери болсо, биз түшүп барат элек ошол жергечи. Алардын бул жерде үлүш жери жок. Мына элди, абалды мындайча айтканда өздөрү курчту атат да. Өткөн деген ана жерден иш баштадык. Келипчи. Иш баштасак, ошо булашындын УДСынын начальниги Абитов Жеңиш деген келип туруп, 20-30 адам чогулуп келсе, олар келип бизге тополон деле кылган жок. Ошолорго келип койгула деп койгондун орду да. Кайра келип туруп биздин ишти токтотуп коюп туруп кетип калды. Эч кандай негизсиз эмнеге токтотот бизди? Эми олар эмне токтотуп койсо, элдер ойлойт. Биздин кылганыбыз значит туура экен дейт. Бул бир. Экинчи жолу ол келип туруп сен дейт, бул жерге спортсмен балдар чогулуп келип атсың дейт. Мына биздин айылдын балдары отурат. Анан бул жерде менен башка 3 фирма бар. Олар бул жерден экен, башка жактан экен. Өздөрүнүн эмесин көрбөй, алар дагы келип атат. Сен ол жерге спортсмендер чогулт. Мен спортсмендерди чогулткан жокмун, мына турат. Анан дагы бир суроо да. Анан эмне турсаң, аны чыгарып коеюн. Анан кийин экинчи жолу сен балдарды көп чыгарба, биз милицияларды коюп беребиз деди дагы. Болду деп мен бир 2 баланы жөнөтсөм, бул жерге келсе, видеодо өзү өткөндө көргөндүрсүңөр. Элде милиция көп. Милициялар баягы элди ызылдатып алып барып, койдой эле аралашып эле жанында жүрүшөт, кой деп койбойт. Анан таш касактатып туруп, буларды кете турган жерине чейин жеткизип коюп туруп, балдар кайта деп турган кайта. Ошого чейин буларды кайтарып койсо болбойбу? Болот. Мына ошол дагы ошо Абитов Жеңиш. Анан бул жерде бул жердин алаңынын замакими. Жапан Серикбай деген бар. Бунча айыл өкмөтү Сүйөр деген бала өкө элди нагы топтоп чыгып келип, мына ушулар тоскоолдук жараптыр. Ушулар тоскоолдук топтогонса элди, ушул жерге келип,
Эч ким бизге тоскоолдук бербейт. Алимжан деген счетный палатада иштеген, Байгазак Алимжан деген бар. Ошол ушул жерде бөлүшпөйсүңбү деди. Мен айттым, мен бөлүшөм дедим. Айылдын башынан дедим, этегине бардığında бирдей пайдасы тие турган кылып бөлүшөм дедим. Мен бир эки адамдын кызыкчылыгын бөлүшпөйм дедим. Ошондой дегенден кийин ошо мына мектептин директору, азыр иниси чуркап жүрөт. Мына ошолор бүт тескери ишке өтүштү ушундайлар. Эми бул жерде айта берсем, бул жерге өзү башын тыкпаган адам калбады. Бардыгын айта берсем, онда мен ушакчы болуп калам, менчи. Бул жерде башын тыкпаган адам калбады. Эми мен акыркы сөзүмдө мен Садыр Нуркожоевичке кайрылып койчу. Мен өткөндө кайрылдым. Бирок жок, кат жүзүндө кайрыла элекмин. Азыр мына конкреттүү түрдө мен биринчи жолу кайрылып атам, өткөндө кайрылгам, бирок аны чыгарбай коюшту. Мынада мен силерден суранычым, ушуну чыгарып койгула. Ушуну ар кандай оюндун айынан, ар кандай неменин айынан ушул жерде иш жүрбөй келет да. Ушуга мага жардам беришин биз суранат элек. Мына жерде менден башка дагы немелер толтура. Мына жерде мамлекеттик кызматкерлер кайра абалды өздөрү курчутуп атат да бул жердечи. Мен айтып жүргөнүм ошол. Азыр менен башка дагы фирманын жетекчилери бар. Алардан да интервью алып койсоңор бул жердечи. Урматтуу келиңер. Мен атым Жолметкен ЖЧКсынын башчысымын. Атым Калыйнур, фамилиям Жолонов. Бул жердеги чыгырчык жайлоосунда бүгүнкү күндө Акиташкен чалгындоого 4 лицензия бар, берилген. Бул лицензиялар 2012-жылкы мыйзамдын негизинде 2015-жылдан 2018-жылга чейин берилген да, 4 лицензия ошол аралыкта берилген. Анан кандай иштерди алып барат? Жолдорду айтып койсом. Лицензия берүү жолу ошол 2012-жылкы мыйзамдын негизинде 3 жол менен берилчү. Эми анча-мынча сиздерге белгилүү болсо керек. Бул конкурстук жол, чоң-чоң кен байлык жайгашкан жерлер. Экинчиси аукциондук жол. Бул перспективасы бар кен байлык жайгашкан жерлер. Үчүнчүсү бул изилдейм же аз изилдөө болгон, өзүм тиги изилдейм деген баягы аз изилдөө болгон участоктарда. Анан бул жер ошол аз изилдөөгө туура келгендиктен бул жер ошол убакта мыйзам негизинде заявканын негизинде эле лицензия берилген. Бул лицензияга кайрылып бизге табыштаган ошонун негизинде берилген. Анан лицензия алгандан кийин лицензия алып эле иштеп кетет деген жол жок. Лицензия алгандан кийин өзүнүн процедуралары бар, иш алып баруу. Бул лицензияга тиркеме катары 2 макулдук түзүлөт. Макулдук бул биздин агенттик менен, геология агенттиги менен ишкердин ортосунда түзүлөт. Ал 2 этаптан турат. Биринчиси проект түзүүгө, ошол жерге иш алып барганга кандай проект түзөт. Экинчиси ошол проект негизинде иш алып барууга. Биринчисиндеги шарттарды аткармайынча экинчи этапка өтө албайт. То есть бул жерге келип жеринде иш жүргүзө албайт деген сөз да. Анан биринчи этапта кандай иштер жүрөт? Биринчи этапта бул проект түзөт. Ушул алган лицензиянын негизинде кандай иштерди алып барам, кандай пробаларды алам, кандай казуулар жүргүзөм. Ошол проекттин негизинде макулдук сурайт айыл өкмөттөн, ошол жери жайгашкан жерден иш алып барууга. Анан кийин кайсыл айыл өкмөткө, кайсыл акимиятта такташ үчүн ушул эле мамлекеттик орган Кыргыз Президенттен тактама кагаз алат. Ушул мен лицензия алган лицензиялык аянттым, кайсыл районго карайт, янын ичинде канча айыл өкмөткө карайт.
Эгер бир нече айлык өкмөт болсо, анын иштин ар биринде канча аянты, гектары деп ошол тактама маалыматты алат. Анан азыркы абал боюнча бул жерде 3 лицензиат Кара суу районунун аймагында болуп жайгашкан боюнча Гипроземден справка алгандыктан лицензия ошол Кара суу айыл аймагына деп жазылып берилген. Адан кийин уже ошол Кара суу айыл аймагында болгондуктан ошол айыл аймак менен лицензиат иш алып барат. Ал жака төлөмдөр төлөнөт, жана макулдук кагаздарын алышат. Эгер иш адамдарды чакыра турган болсо, адамдарды чакырат, ушундай да. Ошол негизде иш жүргүзөт. Бүгүнкү күндө бул жерде ушу чалгындоо иштерин жүргүзүп, иш алып барышууда. Ушундай маалымат бүгүнкү күндө. Эгер суроолор болсо бериңиздер. Жооп бергенге. Эл каршы болсочу. Эл каршы. Эл каршы болсо, бул жерде мындайда элдин атынан сиздерден депутаттар шайланат да, элдин өкүлү болуп. Анан элдин өкүлү айыл өкмөтү шайлайт. Иш алып барсын деп. Анан ошол макулдук сураган учурда, эгер макулдук бербесе, анда иш алып бара албайт. Мыйзамда баягы төлөмдөрдү төлөй берет, бирок иш алып бара албайт. Ушундай да. Анан качагы суроо келгенден кийин адан баш тартууга мажбур болот да. Анан баягы ушундай жолу бар да. Элдин кызыкчылыгы эске алынса эле болду да. Ооба, ошону түшүнүп берип атпайбы? Элдин кызыкчылыгын сиздердин атыңыздан айыл өкмөтү алып барат да. Эгер айыл өкмөт жок, биз каршыбыз, макул эмеспиз деп баягы өзүнүн негиздерин келтирсе, ал ушундай негиздер болуш керек да. Эмнеге каршы экенин. Ооба. Негиздер болсо, айыл өкмөт жооп каршылыгын жазып берсе, анда жанагы экинчи этап иш жүргүзүүгө эч качан чыга албайт. Ишкер. Биздин жазган кагаздарыбыз силердин немеге жеткен жокпу? Айыл өкмөттөн, акимчиликтен 6 жылдан бери жазылып атат, биздин элдин кол коюп немелер силерге жетиш керек эле да, 6 жылда. Ошо кагаздар бир да жетпеди. Бизге келген, бир эмес бир нече жолу жазгансыңар, ооба. Анан ал маселеңерди караганда биз эгер эки территориальный аймактын ортосу чечилбесе, бизге официальный мамлекеттик мекеме Кара суу району деп берип аткандан кийин биз Кара суу районунун чегинде карай беребиз. Анан качан жокко чыгарып ал чечимин жок алайдыкы десе, анда биз тиги ишкерден алайдыкын талап кылып баштайбыз. Алайдыкын алып келет. Бүгүнкү күндө биздеги болгон документтер боюнча Кара суу району деп жазып тургандыктан биз Кара суу районун талап кылабыз. Сиз дагы жана эме дедиңиз да. Биринчи ушу лицензияны алганда, биякта протоколдо жүргүзсүндө элдер турат билсин да. Ошол Алай районуна деп лицензия алынган дедиңиз туурабы? Ошол жөнүндө да маалымат берип коюңуз, кандайча эмне? Бул боюнча мындай, лицензия алганда баягы өзүнүн керектүү документтери бар да тапшырган. Керектүү документтерин тапшырганда бул жерден бул ишкер өзү Алай району деп тапшырат. Биз лицензияны Алай району деп жазып бергенбиз. Жазып бергенден кийин анын колуна лицензия алгандан кийин ишкер барып туруп Гипроземден кагазды алат. Тактаманычы. Чын эле Алай району болсо кайсыл айыл өкмөткө туура келет. Мүмкүн эки райондун ортосунда болуп калат. Ар кандай болот да. Анан тактаманы алганда Гипрозем Кара суу району деп берет. Кара суу району деп бергенден кийин ишкер кайра бизге кайлат. Лицензияга Алай району туура эмес жазылып калыптыр. Мен мына тактама кагазды алдым, Кара суу районуна кирет экен. Анткени эртең уже төлөмдөр төлөнүп баштайт. Анан кийин бизге кайрылганда биз кайра Кара суу районуна лицензияны өзгөртүп беребиз. Өзгөртүп бергенден кийин анан кийин ошол негизинде анан кийин Кара суу районуна иш кетет да. Ошол протоколго да менин сунушумда ушунча 6 жылдан бери турган эмес маалыматты мамлекеттик мекемелерди, элди, ишкерлерди убара кылган үчүн ошол жанакы лицензия берген, тиги жана чечим чыгарып берген. Ошол кишинин дагы бир жоопкерчилигин кароо боюнча протоколго жазып коюп сунуштайм.
Аргумент өз жооп берсин да, анан кийин өзүнүн эмеси боюнча жооп берсин. Биз мына ушул жерге келдик, ишкербиз. Менин моундай компаниям бар. Сиздердин айылга мен мынча сом жардам берем. Мектебиңерди куруп берем, спорт залыңарды курам, факт оңдоп берем, башка кылам. Сиздердин айылдан момунча кишини жумуш менен камсыз кылам. Ошол жумушчуларга момунча сомдон айлык төлөп берем, башка кылам деп туруп, силердин алдыңыздарга мына жерде жакшынакай кылып презентация жасайт. Андан кийин ошол коомдук угуулар өткөндөн кийин анан эгерде сиздер макул деп макулдук берсеңиздер, ишкерлер менен келишип, район, айыл өкмөт келишип туруп макулдукту берсеңер, анан мыйзамдуу түрдө ишкерлер өзүнүн жумушун жасайт. Буга чейинкиге биз ишкерлерди да күнөөлөп, эмне үчүн бизге келген эмес, бизди караган эмес дей бергенибиз туура эмес. Эми азыр биз мына бүгүнкү протоколго киргизебиз. Жана аким дагы сунуш кылып атпайбы? Ошол убактагы Ош регионалдык жана Гипраземдин өкүлү ошол документке, ошол корутундуга кол коюп берген адам мыйзам алдында жооп берсин. Сиздердин маселе мына 6 жылдан бери айтып атат, чечпей келет, эч ким карабай келет деп. Өткөн бийликке биз жооп бере албайбыз. 6 жыл мурун берде ким аким болгон, ким губернатор болгон, ким зам губернатор болгон, эмне болгон, ал Кудай алдында ар ким өзүнүн бешенесинде иштеген убакытка өзү жооп берет. Эми биз мындан аркы ишке толугу менен биз жооп беребиз. Жоопкерчиликти биз алабыз. Ошондуктан биз бардыгы мыйзамдуу түрдө болсун деп ушу ишкерлердин кайрылуусун эске алып, сиздердин кайрылып аткан элдин кайрылуусун эске алып, мына Бишкектен атайын өкүлдөрдү чакырдык. Бул өкүлдөрдүн келиши сиздердин Алай району үчүн 43 000 сомго турду. Мына Алай райондук администрациясы акчасын которуп берди. Себеби бул кишилердин ар бир алып келген аппараты, жол киреси, башканын бардыгы акча турат, билесиздер. Ошону төлөп берип, мына бул кишилердин жатаканасын бүгүн бу жерде жетпей кала турган болсо, жатаканасын, тамак ашынын бардыгын чечип, анан бул жерге чакырды. Эми ошонун эсебине мына бул кишилер келди дагы бизге бүгүн Кудай буйруса момундай жыйынтыгын чыгарып берип атат акты менен. Ушул жака карайт деген. Эми мындан аркы иш мыйзам түрүндө жана мен айткандай болуп, кезек менен кетет. Тепкич менен баарыбыз кетели. Биз эмнеге чакырдык муну? Ушул 6 жылдан берки чайналып аткан элдин көйгөйүн бир мыйзамдуу түрдө чечим чыгаралы дейт. Эми бул мурда эле чечиле турган маселе экен. Мурда деле ушинтип чакырып, алып келип, отургузуп, элге салып, ишкерлерди алып келип, башканы алып келип эле чечсе боло турган маселе экен. Бирок эмне себептен чечилбей калган, ал ичинде кимдин кызыкчылыгы бар, ага биз жооп бере албайбыз. Себеби бирөөнүн күнөөсүн мойнубузга көтөрүп, Алланын алдында жоопкер, милдеткер болгубуз келди.